умрага барып келгенге же жөн эле азыр байланып калдык ушундайча. Эч бир нерсеге убактыбыз жок да. Ушу күнүмдүк эле кара жумушка байланып калганбыз. Жазы мындай дем алыш күнүбүз деле жок да. 7 күн иштейбиз, суткалап иштейбиз. Ушундай эле кара жумуш да. Таксиде иштейбиз, доставкада иштейбиз, стройкада иштейбиз, айлыкка иштейбиз, бирөөнүн колунда иштейбиз. Бир аз эле бошоп калсак, тияка барып бирөөгө жардам бере коебуз, бияка жардам бере коебуз, подработка кыла коебуз. Тапкан акчабыз күнүнө бир ашып барса 3000, 2000 ушундай тегеректе да. Анча мынча кылат, күнүнө 1000 сомдон айланат. Бул акча азыр эч нерсеге жетпей калды да. Үйдөгү продуктка эле жетет. Майда чүйдө мектепке кеткен расход бала чака. Эми бул эмнени айтайын деп атам, менчи биз байланып калдык да. Еще карыздар бар, еще кредитке батып алышкан адамдар. Бир күн иштебей коюш жаман да. Бирөө тойго чакырса бара албайсың. Эмне мындай болуп атабыз бизчи? Азыр ойлонуш керек да. Бул бирөө бизди алып келип бул жерге байлап коюп иштетип аткан жок да. Биз өзүбүздүн жашообузду өзүбүз башкарабыз да. Өзүбүз ушул нерсеге даярданган эмеспиз, алдын ала жүргөнбүз, гулять этип жаштык кезде илим алган эмеспиз, билим алган эмеспиз. Керектүүчү, ийгиликке жете турганчы жөн эле жыргап эле жүргөнбүз да. Ата энебиздин акчасын курутуп коюп, пенсиясын алып коюп, мага жетет бул жагы деп жыргап, ресторандарга, кафелерге барып, жеп ичип, машина алып, бир эки жыл айдап коюп, анан арзан кылып сатып, баардык нерсе ушундай. Кымбат алабыз, арзан сатабыз. Анан кийин бир күн ошондой бир убакыт келет. Мына менин жашым азыр 30 жаштамын. Мага ушундай убакта келди да бул нерсечи. Бирөөгө эртерээк келет, бирөөгө кечирээк келет. Ушундай мен байланып калыпмын да деп. Бул ушинтип ойлонуп сен сезгениң бул өтө жакшы да. Сезбей жүрүп өмүрүң жарым өтүп кетет. 50-60 жашка чыгып аласың. Байланган бойдон эч бир мындай үй бүлөң менен мындай кеңири бир бош убакыт болуп, бир башка мамлекетке барып, мисалы умрага барып келгенге же жөн эле Турцияга же башка жакка барып, бир жылда бир эс алып келе турган ошондой жашооң болбойт да. Күнүмдүк тиричиликтин аркасынан кыйналып жүрүп жашооң өтүп кетет. Үй бүлө проблема, урушасың, жарашасың, тияк бияк, бала чака, кийим кече, иш, отур, тур, жат, тияка бар, муну кыл, мына жетпей атат, андан карыз ал, берке карыз бер. Жок, 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 жок деп коесуң. Жыргап, балдарың менен эс алып, өзүң үчүн жашап, ата энени вообще эле айтпай эле ата эне калып кетет да тиякта элечи. Ата энең сени бутуңа тургузду, башы кийим, бүтүн баардык тамак ашың бар. Баардык сага камсыз кылып сени тургузуп койду эмчи. Алардын жашоосу ал башка, алар советский жашоону көрүп калган адамдар. Алар сени ушул жашоого чейин алып келип койду. Ал азыр уже 21-кылым. Азыр уже кыймылдаш керек, азыр аракет кылыш керек. Азыр мурдагыдай жашоо болбой калды. Биз бала чакабызды ойлоп, аялыбызды ойлоп, туугандарыбызды ойлоп, эң аягында ошо ата энебиз калып кетет да. Ата энебиз калып кетсе мейли, алар өздөрүнүн пенсиясы өзүнө жетет. Бирок ошонун пенсиясына чек иштетебиз да. Бош убактысында калып иштетебиз, балдарыбыз берип бакча кылып коебуз да. Ошончолукка келип калганбыз да. Жок, негизи андай болбош керек да. Бул бизге көнүнүш болуп калды, бирок жок, андай болбош керек. Жашоону өзгөртүш керек.